айтсаңыз, ушу кыш келгенге байланыштуу айдоочуларга эмнени эскертип кетет элеңиз дөңгөлөктөрдүн алмаштыруу боюнча? Быйыл мына өзүңөргө белгилүү кыш эрте келди. Ошого байланыштуу мына особенно Бишкек Ошко каттаган таксисттерди эскертип кетип элек, милдеттүү түрдө автоунаасын дөңгөлөктөрүн кышкы дөңгөлөккө алмаштыруу зарыл. Себеби өзүңөргө белгилүү, ал жерде жол кырсыктары аябай көп катталууда азыркы мезгилде. Эми шаарда дагы ошол дөңгөлөктөр жазылбагандыктан жол кырсыгы болушу мүмкүнбү? Шаардын ичинде деле жол кырсыктары көп катталат кыш мезгилинде. Себеби өзүңөргө белгилүү, тайгак жолдор көп болгондугуна байланыштуу авариялар, жол кырсыктары то есть көп катталат. Ошого байланыштуу шаардын автоунаа айдоочуларды дагы эскертип кетип элек, уже кышкы дөңгөлөккө өткөргөнгө бардыгы милдеттүү түрдө өтүш керек. Дөңгөлөгүн алмаштыргандарга административдик чара колдонулбайбы ГАИ тарабынан? Ошонусун билбейт экенмин. Өчүртүгүн бирочка. Ошонусун билбейт экенмин. Өчүртүгүн бирочка. Чолпон. Эркек. Мен ГАИ эмесмин да. ГАИ эмесмин да. Мен жакында өтпөдүмбү. Ал эми мисалы дөңгөлөгү алмашпагандарды неме штраф болобу? Ондой жок да. Бирок немеде Россияда бар. Мисалы милдеттүү түрдө почему не перевел? Эми ушул да азыр неме. Эми эле азыр эрте. Өзү эрте. Кар жаап койду, өзүңөр погодабызды билесиңер го. Кар эрте жаап койду, эми мындан буягы көрөсүң немеси жаңы жылга чейин кар жок болот. Азыр чөнтөгүнө жараша коет экен. Чолпон, буягын чолпон айтсын. Сильный волновой. Раштке. Сильный волновой боюнча эми эрте го, бул Чочута турган кар да, эрте деп турган.